Быйылкы тарых жана маданият жылы кыргыз элинин жашоосун, тарыхын, маданиятын кайра баштан жандандырып, унутулуп бараткан баалуулуктарды кайра эске салды. Улуу тарыхты тастыктап изилдегендер, маданиятка күйүп ушкандар, улуу баалуулуктарды азектегендер үчүн чырагына майтангандай эле болду. Ата салтын, мурастарын, кол өнөрчүлүгүн деги эле искусство сырларын келечек муундарга үйрөтүп келе жаткан Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы. Бул окуу жай 1939 жылы Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун көркөм сүрөт студиясынын базасында ачылган. Улуу ата мекендик согуш учурунда окуу жай убактылуу жабылып, айрым окуучулар Самарканд көркөм сүрөт окуу жайына которулган. Согуш жылдарынан кийин окуу жай кайра ачылып, бирок имарат жок болгонуна байланыштуу ар жерге көчүп окушкан. 1980-жылы азыркы окуп жаткан жерине көчүп келишип, окуу жайга Чуйковдун эсми берилген. Жаратылыш мыйзамдарын иреттүүлүк менен үйрөнүү, аны түшүнө билүү бул живопись бөлүмүнүн негизги принциптери. Бул бөлүмдө студенттердин талантын ачуу максатында профессионалдык деңгээлде билим беришет. Талыкпаган эмгекти, билимди талап кылган искусствонун бул түрү чыгармачыл изденүүсүз эч бир жыйынтык бербейт. Живопись сырдуулукту, белгисиздикти жана фантазияны талап кылат. Эгер сүрөтчүнүн ички дүйнөсү бай, кооз болбосо, ал жөн гана объективдүү чындыкты чагылдырат. Чындыкты өзгөртпөстөн чагылдыруу кызыксыз, супсак болуп калышы мүмкүн. Искусствонун негизги максаты өзгөчө, жаңы бир нерсе жаратуу. Ошондуктан ар бир сүрөттү жаратууда өзүнүн өзгөчөлүктөрү, эрежелери болот. Мисалы, эгер сүрөт боек менен тартыла турган болсо, анда сүрөтчү ошол боектордун маанисин түшүнө билип, аларды ички туюму менен сезип тартуусу керек. Студенттер пейзаж, портрет, натюрморт сыяктуу жанрларда чыгармаларын жаратышып, 4 жыл ичинде профессионалдык деңгээлге жетишет. Кыргыз эли деги эле таланттуу эл болгон. Колунан көрү төгүлгөн уузчулар, кийиз, шырдак, сайма саюу сыяктуу кол өнөрчүлүк менен алектенип келишкен. Бүгүнкү күндө Чуйков окуу жайы да бул өнөрчүлүктүн жаңы багыттарын ачып, окутуп келет. Менин картинам аты «Инеликтер». Муну мен 1-семестрде жасагам. Жасаганда мен биринчиден эскиздерди чыгарабыз. Бизде деген ушу группада кыздар болот, эскиздер жасап, мен мындай үйдө отурганда эле мен аябай боеп тарткан деле эмесмин эскизди, мындай краскаларды алып туруп эле чалпылдатам, мынтип. Ошо оюмда эмне болгондо ошонун баарын бүт ар кандай краскалар менен колдонуп да, мисалы от теневой части светлыйга өткөзгөм. Ошентип жасаганда стрекозаларды кичинеден кошуп, өзүмө фантазия келе баштады. Башынан инеликтер жасаганда мен монтип эле чаптап эле койгом картинагачы. Ошондо деген сездим да, что картина мындай не живой болуп атат деп, жана эже айтты, 3D кылбайсыңбы дейт, мындай как будто чыныгы эле учуп аткандай кыл деп, жана вот мисалы мен зымдарды алып туруп эле, вот зым менен формасы жасап туруп эле жип менен оруп койдум. Анан муну деген болгону мен 1,5 ай, 2 ай десем болот, 2 ай токудум. Андан тышкары биз куклаларды да жасайбыз. Куклаларда эскиз катары эле тартып, баарын кайра тартып, ошондон кийин утверждать этет в цвете, бүт баарын тең трансформациядан да чыксак болот. Трансформация бул деген бир мисалы насекомый же листок, мындай гүл эмелерди алып туруп, ошондон трансформация кылып, до неузнаваемости гүлдөн отличие кылып туруп, анан кийин куклаларга чыгып кетсек болот да, формаларын. Мисалы бул материалдарды бүт эмени эскиздин формасын увеличивать этип, анан кийин сызып алып, анан формасын алып келип туруп, анан кийин кийимин дагы форма кылып туруп, анан кийин сыртынан тигип көйнөк кылып чыгарып, үстүнөн дагы кийгизип коебуз да, ошондой татынакай болуп калат. Бул кебете бетин дагы фильцование менен чыкканбыз. Фильцование менен сайгылап жүндөрдү бетине сайып чыгарабыз.
Алгач буюмдун эскизин кагазга түшүрүп, аналогун жасап алгандан кийин буюмга жан киргизип, форма детальдарынан өйдө иштеп чыгып, аны боеп чыгышат. Креативдүү имараттарды, буюмдарды, поп-арт, хай-тек, арт-деко жана башка стилдерде проекттерди жасашат. Мына ушунун баары дизайн бөлүмүнүн студенттери жөнүндө. Алар 2 ченемдүү сүрөттү 3 ченемдүү макетке айландырышат. Биз мындай эскиздерди чебиз. Бул интерьер, поп-арт стили. Бул деген бизге аналогторго буфет же училищанын ичиндеги нерселерди алганга буйрук берген. Ошондо мен буфетти алгам, ушинтип эскиз жараттым. Бул болсо fusion стилиндеги интерьер, ошол эле буфет. Бул деген башында ушундай эскиздер менен баштайбыз, андан кийин буларды уже мындай чоң мини-трохкага чебиз. Жана ушуларды бизде предварительный обходдо утверждаться этилет. Андан кийин биз муну эже мугалимдер кайсы эскизди жаратса, биз деген 16 эскиз чебиз. Ар кандай темаларга, ар кандай стилдерде. Жана ушуларды бул планшеттерге, чоң размерлерге түшүрөбүз. Бун менен көбүнчө акварель жана гуашь менен боёйбуз. Андан кийин мыякта чийилген. Бул 6 планшеттин бирөөсү. Бул уже кесилген работа. Ошо мыякта болсо мебель, фантастический аналогтар. Кол өнөрчүлүктүн эң татаал түрлөрүнүн бири керамика. Бул бөлүмдөгү студенттер чоподон ар кандай буюмдарды жасоону үйрөнүшөт. Чопо менен иштөө кылдаттыкты, тактыкты жана фантазияны талап кылат. Студенттердин мыкты жасалган эмгектери окуу жайдын музейинде сакталып, кийинки муңга үлгү болуп келет. Улуттук буюмдарды унутта калтырбай, кыргыз элинин көөнөргүс мурастары болгон көкөр, чанач, ат жабдыктары жана башка ушундай сыяктуу буюмдарды жасоону кожа бөлүмүндө үйрөнүшөт. Кыргыздын ат жабдыгы. Ат жабдыкты башташ үчүн биз ээрдин каркасынан баштайбыз. Ээрдин каркасын биз туюк чабабыз. Кадимки эле кыргыздын технологиясы боюнча биринчи кадимки эле дөңгөч, чоң дөңгөч. Ошо дөңгөчтөн келип анан кийин ээрдин формасын чыгарабыз. Бул ээр сомдолуп аткан кези, сомдолуп акырында жүрүп отуруп баягы улам ашыктарын алып жүрүп отуруп анан кийин ээрдин өзүнүн формасы чыгат. Анан ээрди биз жөн эле чылгый менен каптап койбостон биз аны сымпостойбуз. Ушунун баардыгы программада, окуу программасында. Бул жерде көрүп атканыңыздар, мисалы кыргыздын жакшы бир азем буюмдарынын бири көкөр деп аталат. Көкөр бул баягы өзүңүздөр билесиздер, жылкы саалгандан кийин сабага куюлат. Сабадан анан кийин баягы бышылып, кымыз болуп бышылгандан кийин анан мисалы коноктор келгенде ар кандай убакта ушул көкөргө куюлуп, анан кийин дасторконун үстүндө ушу көкөрдөн чөйчөккө куюлуп, анан чөйчөктөн анан кийин элге берилет. Дал ушул бөлүмдүн 4-курсунун студенти Нурсултан өзүнүн дипломдук ишине ат жабдыктарынын негизги бирдиги болгон ээрди жасоо үстүндө. Мен бияка тапшырып окуп калганымдын себеби өзүм негизи сүрөтчүлүк жака кесипке кызыкчумун да, кичинекей кезимден бери. Анан ушундай устачылык, кол өнөрчүлүк жактарга кызыгып жүрчүмүн көбүнчөсү. Анан эми өзүмдүн баягы айылда эле өскөнбүз да баарыбыз. Айылда чоңоюп, айылда баягы кыргыздын духу дегенде ошолорго жакын болгондуктан анан ушу кожа факультетине тапшырдым. Эми бияктан жеке эле кожа менен чектелип калбайт, биякта жыгач менен, ошо кожага кыргыздар эмне менен алектенсе ошонун баары биякта жазалат да. Ошонун баарын окуп үйрөнөбүз бияктан. Азыркы учурда ошо ээрди чабып атам мен. Ээрди баягы бир целый бир дөңгөчтөн чаап, ушундай даражага жеткирилип, мында кашы чабылат, кашы өзүнчө чабылып, бияка отургузулат да кашыч. Бул баары бүткөндөн кийин муну
жылмак айлап анан кожаны чылгый менен каптайбыз. Чылгыйды жана устатым айтып бергендей. Бир пайыз талантың болсо, ал 99% эмгекти талап кылат. Ал эми талантты тарбиялап, касарлап, аны өстүрө билүү керек. Өткөндө эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз деп залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын унутта калтырбай, келечек муунга өткөрүп берүүдө.